Аба ырайынын ысышы менен көлмөлөргө сууга түшүү эс алуунун негизги түрүнө айланды. Азыр биз Аламүйдүн районунда жайгашкан ГЭС-5 суусунда турабыз. Өзүңүздөр көрүп жаткандай эс алуучулардын саны көп. Ал эми алардын коопсуздугун кароо максатында атайын куткаруучулар өз ишин алып барып жатат. Просим соблюдать следующие правила. Не заплывайте за красные буйки. Султан Азаматов ГЭС-5 көлмөсүндө куткаруучу болуп 2 жылдан бери эмгектенет. Ал 2021-жылы өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан уюштурулган 3 айлык курстан өтүп куткаруучу кесибин өздөштүргөн. Ар жылы сезон башталар алдында кайра даярдоо окууларына катышат. Султандын негизги милдети күн бою эс алуучулардын коопсуздугун көзөмөлдөө, сонун үстүндөгү тартипти сактоо жана кырсыктын алдын алуу. Анын иши жоопкерчиликти жана тынымсыз сергектикти талап кылат. Кээде күтүлбөгөн кырдаалдар жаралып, тез реакция кылууга туура келет. Иногда мас кишилер кызыл зонадан, кызыл тосмодон ашып кеткен убактар болот. Ал кезде биздин лодкада иштеген балдар өздөрү кыймылдап жүрөт, тыгымсыз кыймылдап уже айдап жүрүшөт лодкаларын. Жөө жүргүнчүлөр да бар, першиндер дагы уже алар тынбай жүрүшөт. Иногда ошол эле кыйынчылыктар болот бизде. Адамдар бул башынан аркы башына чейин өтүп кетип, жарышып кетип, ошолорду биз артка кайтарабыз. Эс алуучуларга айтарым, куткаруучуларга баш ийишке першиндергечи, алардын өз өмүрү неге суу шалаакылыкты кечирбейт. Сууга түшүүдө коопсуздук эрежелерин так сактоо маанилүү. Жөнөкөй эрежелерди билип жүрүү өмүргө келген коркунучтардан оолак болууга жардам берет. Сууга түшүү эрежелерин сактоо боюнча эң биринчиден шарты бар камсыздалган жайларга түшүү зарыл. Экинчиден балдарды кароосуз калтырбаңыздар. Үчүнчүдөн мас абалда сууга түшүүгө такыр тыюу салынат. Төртүнчүдөн сууга түшүп аткан учуру суунун деңгээлин карап, жанагы деңгээли кооптуу болуп атса, ал жака түшпөө зарыл. Бешинчиден катамаран же катерлерди сууга түшүү учурунда обязательно спасательный жилет кийүү зарыл. Балдардын сууга түшүү учурунда коопсуздук эрежелерин сактоосуна ата-энелер жоопкерчиликтүү. Ошондой эле тыюу салынган сууга түшүүгө болбойт. Андыктан тактайчага жазылган эскертмелерге маани берүү зарыл. Азыркы күндүн ысыгына байланыштуу элдин баары эс алып жатат. Бирок эс алганга коопсуздугу боюнча элдерди көзөмөлгө Аламүйдүн районунун өзгөчө кырдаалдар бөлүмдөрү тынымсыз көзөмөлүндө. Өзүңөргө билгендей мына байкап турсаңар керек, тактайчалар, эскертмелер, куткаруучу спасательдер турат. Кудайга шүгүр, былтыркыга караганда быйыл чөгүү, кырсыктар аз. Быйылкы боюнча биздин маалымат боюнча Аламүйдүн районунда бирөө эле катталган. Мурункуга караганда 4 эсе аз деп айта алам. Чүй облусу боюнча 139 көлмө бар. Анын ичинен 21 гана сууга түшүүгө жарактуу. Ал эми коопсуздук эрежелерин так сактоо коркунучтардын алдын алат. Шаардан эле келдик. Эс алуу өтө эле сонун. Атмосфера сонун, жакшы, мындай условияны түзүп коюп бүт баары. Коопсуздук боюнча буякта бизде кызматкерлер жүрөт. Атайын карап, бүт баарын этип, контролдер этип, бул жакта линиялар тартылган полный эле. Жакшы, эс алуубуз жакшы болуп атат. Күн ысыкта ушундай жерге балдарды алып келип түшүрүп кайта алып кетебиз. Эс алуу жакшы болот, суу жылуу, жакшы эс алуучулар көп келип атат. Өлкөдө сууда сүзүү мезгили жай айынын аягына чейин уланат. ÖKMдин кызматкерлери жерлерде суудагы бөөдө кырсыктардын алдын алуу максатында түшүндүрүү иштерин жүргүзүүнү улантат. Кырсык катталган учурда 112 кызматына кайрылуу зарыл. Бермет Эшонкулова, Руслан Бараненко, Чүй облусу.